Баарыңыздарга салам. Автомашиналардагы трюктарды аткарганда жөн эле телефондо ойун ойноп жатып да коркуп кетебиз. Албетте дрифттер, ар кандай жарыштар телевизордон жана башка экрандардан көрүнгөндө жөнөкөй көрүнүүсү мүмкүн. Бирок чыныгы жашоодо адамдар дрифттер бул жакта турсун, кадимки жол эрежесин сактоодо да кыйналышат. Чынында авто тармактын да башка тармактагы сыяктуу гений өкүлдөрү бар. Биз бүгүн так ошол гений айдоочулар жөнүндө сиздерге айтып бермекчибиз. Даяр болсоңуздар, кеттик. Жүк ташуучу унааны токтотуу. Айдоочулук тажрыйба жоктуру беле. Машина канчалык көп болсо, минген унааңызды кое турчу орун таап, аны токтотуу ошончолук кыйын болоорун билсеңиз керек. Албетте, азыр бул сыяктуу көйгөйлөрдү чечүү үчүн көп амалдар ойлонулуп коюлган. Мисалга, машинанын артындагы камера. Бирок ушундай кыйын адамдар бар, эч кандай камера жок эле, көлөмү абдан чоң болгон машиналарды болуп көрбөгөндөй бурулуштарда айдашат. Мисалга, мыкты айдоочу жарышынын катышуучусу, Ивека жүк ташуучу унаасын айдаган айдоочуну караңыз. Айдоочунун кандай тездик менен айдап, акырында дээрлик хирургиялык этияттык менен унааны токтотконуна таң каласыз. Айтмакчы, мындай жарыштар дүйнөдө тез эле болуп турат. Алардын ичинен белгилүүлөрүнүн бири катары ралли марафон Дакар жарышын алсак болот. Жана жыл сайын Европанын жана Түштүк Американын ар кайсы өлкөлөрүндө өткөрүлүп турат. Бул конкурста ар кандай унаа минген айдоочулар катышат. Конкурска автомобилдер, мотоциклдер, квадроциклдер, ананда албетте жүк ташуучу машиналар катышса болот. Эң кызыктуусу, катышуучулардын дээрлик бардыгы профессионал эмес, балким жөн гана айдоочулукту сүйүүчүлөр. Тепкич менен көтөрүлүү. Биринчи караганда бул жигит гравитация законун ашып өткөнбү деп да ойлоп кетесиз. Анткени жасаган трюгунан улам бул жигитке ишенүү деле кыйын болуп калат. Тосуп алыңыздар. Машинаны минген айдоочу дүйнөлүк Леман аттуу 24 саат жарыштын 2017 жылкы жеңүүчүсү, LMP2 категориясынын ээси кытайлык Хо Пин Тун. Негизи мындай күчтүү жарышта жеңүүнүн өзү эле бул жигиттин күчтүү айдоочу экендигин көрсөтүп турат. Бирок жигит муну менен токтоп калууну каалаган эмес жана акылга сыйгыс башка челленджге катышат. Башында Пин Тун 99 бурулушу бар абдан татаал жолдон өтөт. Андан кийин ал гибриддик версиядагы жол тандабас Range Rover Sport'ты минип алып, белгилүү Кытай тоосундагы дарбазага чыккан. Ал бийиктикке чейин атайын узун тепкичтер орнотулган. Тепкичтин саны 999 болуп, жантайуусу 45 градустан ашык болгон. Бирок кээ бир ракурстан караганда толук эле 90 градустайда көрүнүп кетет. Эксперименттин башында эч ким, жада калса челлендждин авторлору болгон Land Rover компаниясы да автоунаа артка кетип калбашына жана айдоочу акырына чейин айдап чыгуусуна толук ишенишкен эмес. Анткени буга чейин эч ким мындай нерсени кылып көргөн эмес болчу. Бирок челленджде болуп көрбөгөндөй окуя болду. Хо Пин Тун бирден менен эле тоонун башына чыгып, буга чейин эч ким кыла элек нерсени жасады. Бардык жол ага 99 бурулушту жана тепкичти кошкондо 22 минута 41 секундту талап кылды. Айтмакчы, челленджде колдонулган машинанын кубаттуулугу 404 ат күчүнө барабар. Сиз мүмкүн суроо беретсиз. Эмнеге бул челленджде 9 саны мынча көп деп? Анын себеби кытайларда бул санды бактылуулук саны деп эсептешет. 1999 жылы ушул эле тоодо дагы бир өзгөчө көрсөтүү уюштурулган. Анда бул тоонун башындагы тешик жерден самолет учуп өткөн. Бут менен кылынган дрифт. Акылга сыйгыс трюктарды жасаган бул таң калыштуу видеонун артында айдоочунун эр жүрөктүүлүгү гана эмес, ага кошумча өзүнө ишенүү жана күрөшүүнү үйрөткөн кайгылуу окуя да жатат. Дээрлик 15 жыл мурда бул польшалык жигит Бартош Астоловский абдан оор автомобиль кырсыгына кабылган. Бактыга жараша тез жардамдын өз убагында келгендиги себеп болуп, анын жашоосу сакталып калган. Бирок жоготуу баары бир болгон. 20 жаштагы жигитти аман сактап калуу үчүн врачтарга баланын эки колун кесип салууга туура келген. Адамдардын көпчүлүгү Бартоштун ордунда болгондо өзүнөн өзү чөгүп,
жашоого мурдагыдай көз караш менен карай албаса керек эле. Бирок бул жигит кайра жашоону үйрөнө билди. Анткени мурдагы үйрөнүп калган ишин токтобой жасай берди. Болгону баарын буту менен кылчу. Анан да өз кыялдарынан да баш тарткан жок. Анткени жаш кезинен авто жарышка катышкан профессионалдык спортчу болууну максат кылар эле. Анысы ишке ашып, профессионалдык спортчу болуп, дүйнөдөгү эң күчтүү деген уюмдардын биринин улуттук командасына кире алган. Мунун баарына жетүү үчүн Бартош өз буттары менен машина айдаганды үйрөнгөн жана дүйнөнүн эң мыкты дрифтчилеринин катарына кошула алган. Бартош атайын жасалган Nissan Skyline GTT R34 унаасын минет жана сиз ал унааны кантип минет деп суроо берүүңүз мүмкүн. Бартош сол буту менен ролду башкарса, оң буту менен педалдарды тебет. Ал эми ылдамдыкты атайын айдоочунун желкесине орнотулган протез аркылуу алмаштырат. Демек, бул мотивация үчүн эң мыкты окуялардын бири десек болот. Эки дөңгөлөктө жүрүү. Эгер сиздерге буга чейинки видеолордо тездик жетишпей жаткан болсо, анда биз бул видеодо аны оңдойбуз. Бул ролик жакшы даярдалган кофе сыяктуу адамды сергите алуусу мүмкүн. Видеодо финляндиялык каскадер Весе Кивимяки BMW машинасы менен тездик боюнча Гиннес рекордун жаңылаган. Жөн гана жаңылабастан, капталы менен, башкача айтканда 4 дөңгөлөгү бар унаанын 2 гана дөңгөлөгү менен айдоо аркылуу өз өнөрүн көрсөткөн. Анын тездиги 186 км/сааттан да бир аз ашкан. Бул жүрүштү Сейнаоки аэропортунда ишке ашырышкан. А спонсор катары өзүнүн өтө бекем дөңгөлөктөрү менен белгилүү болгон Nokian Tyres компаниясы өз жардамын көрсөткөн. Буга чейинки рекорд швециялык Йоран Ильясен тарабынан коюлуп, ал Кивимякиден болгону саатына 5 км ылдамдыкта гана артта калган. Бул сыяктуу дагы бир рекорд коюлган. Бирок анда капталы менен унааны айдап канчалык тездикке чыга алат эмес, балким канча узактыкка жете алат деген тапшырма коюлган эле. Сиз ишенбешиңиз мүмкүн, бирок ал коюлган рекордто айдоочу унааны капталы менен 370 км-ден ашыгыраак аралыкка айдап барган. Трактордагы дрифт. Ким дрифтти жалаң гана Nissan'да, Toyota'да же Mazda'да гана жасоого болот десе, ал ката кетириптир. Көрсө, туура мамиле жасоо менен тракторду деле капталынан айдаса болот экен. Бул нерсени швед бренди болгон Vianor компаниясынын кызматкерлери далилдешти. Алар Volvo BM3 тракторунун 1956-жылкы үлгүсүн алышып, мыктылап күчтөндүрүшөт. Анын кубаты 225 ат күчүнө барабар болгон. Тракторду айыл чарба талаасына алып чыкканда толук түрдө ийгиликтүү болуп чыккан. Трактор ушунчалык сонун бурулуштарды жасай алган, ага жада калса күчтүү дрифтчилер да суктанышкан. Машинадагы бочка. Жогорку пилотаждагы кайсыл фигура бочка деп аталарын билесизби? Бочка деп кандайдыр транспортту башкарууда ошол транспорт өз огунда 360 градус айланып, бирок багытын сактап калган трюкту айтат. Негизи мындай трюктарды учуучу техникаларды башкарган адамдар жасашат. Бирок жакында бул трюк жерге да келгендей сезим жаратты. Баары Гиннес рекордтор китебинин бир канча аталыштагы жеңүүчүсү, британиялык каскадер Терри Гранттын эмгегинин артында ишке ашты. 2007-жылы ал акылга сыйбаган трюкту жасай алган. Ал Jaguar E-Pace кроссовери менен 15 метрге учуп, 270 градуска айлана алган. Бул көрсөткүч автомобилдер арасындагы эң мыкты болуп, эң узак бочка катары тарыхта калган. Машина менен секирүү убагында унаанын айдоочусу 5,5G ашыкча жүктү өзүнө кабыл алган. Жада калса космонавттар да космостук кемелер менен конууда мынчалык оор жүктү өздөрүнө кабыл алышпайт. Айтмакчы, 2 жыл мурда Терри Грант мындан кем калышпаган дагы бир кооптуу трюкту жасай алган. Анда Грант унаа менен атайын иленген жиптен өтүшү керек эле. Ал иленген жиптин бийиктиги болсо 20 метр болгон. Унааны арты менен айдоо. Көпчүлүк айдоочулар унаасын артка айдаганга туура келген учурларда терең үшкүрүнүп, бул нерсени жактырышпайт. Бирок баары эмес. Кээ бир айдоочуларга унааны арты менен айдоо бул чыныгы рахат тартуулайт. Бул индиялык айдоочу кадимкидей эле унаа айдабайт.
балким унааны арты менен айдайт жана 12 жылдан бери бардык жерде ушундай абалда унаасын башкарып келет. Жалпы басып өткөн жолунун узундугу 65 000 километрди түзгөн. Эң кызыктуусу айдоочу унааны арты менен айдоону жөн жерден эле баштап алган эмес. Бир күнү жолдо унаасы минип баратканда унаасы бузулуп, эмнегедир кадимгидей болуп алдыга жүрбөй калган. Ал эми айдоочу эптеп үйүнө жетиши керек эле. Ошентип унаасын арткы терезени карап, үйүнө айдап жөнөйт. Ошондон бери унааны ушундай башкаруусун токтоткон эмес. Анында машинасын арты менен айдоого ылайыкташтырып алган эмес, өзү жашаган шаарга атайын унааларды арты менен айдоого үйрөтө турган мектепти ачып алган. Видеонун аягында биздин башкы билип ал каналыбызга чакырып кетебиз. Ал жерден сиз пайдалуу кеңештерди, кызыктуу видеолорду, ар кандай мотивациялык роликтерди, кызыктуу тесттерди жана тарбиялык мааниси бар притчаларды таба аласыздар. Көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет. Билип ал каналына катталып, көп нерсени билип алыңыз. Каналга шилтеме описанияда калтырылган. Достор, эгер сиздерге бул видео жаккан болсо, лайк баскычын басып коюңуздар. Анан да видеону досторуңуз менен бөлүшүүнү, каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.